Assalamu alaikum ustazым дейт. Акыр күндө иманымдан өтө алсырап кеттим. Өзүм кол салгым келип эле жүрөт. Ошол нерсе бассам турсам оюмдан кетпейт. Бир гана Аллахтын алдына барганда эмне деп жооп берем. Оор абалда каласыз. Өзүңүзгө өзүңүз кол салсаңыз, бул чоң күнөөлөрдүн бири. Чоң күнөөлөрдүн бири. Анткени Аллах таалам жанды ушундай бир өтө мындай бир кадыр барктуу кылып жараткан. Адам керек болсо ошол жан, керек болсо ден соолугу бир мүчөсү ооруп калбаш үчүн муну талафул уду деп коет. Бир мүчөсү мисал айталы сөөмөй. Казак бауырларыбыз айтмакчы саусак. Сөөмөйдү бир манжа үшүккө алып, эгер муздак сууга колдоно турган болсо, үшүк алып кетиш коркунучу болсо, анда сууну колдонбой эле таяммум кыл деп шарият уруксат берип атат. Баягы жердин жынысы күйүп күлгө айланбаган, мисалы таштты алалы же топуракты алалы, ошол нерсеге сууну колдонбо дагы Аллага болгон кулчулукту ибадаттын өзүндө могу мүчөңдү сактап кал деп атат мисалы. Кол мисалы суу кушуп кетиш коркунучу болсо. Эмне үчүн мунун бардыгы? Мына ошол адам баласына берилген жандын өзүнүн урматы бар. Урматы бар. Ал нерсени кадырлабай адам өзүнө өзү кол сала турган болсо, оор күнөөнү кылган болот. Биринчиден ал өлүп, шайтан аны ошентип көйгөйдөн кутулууну айтат, Шайтан убактылуу нерсе менен алдайт. Аярың жакшы болбой атабы, зинага барып ойнош күт дейт, Кудай сактасын. Арак ичкиликке ошол нерсе күйүтүңдү жеңил кылат дейт. Же болбосо өзүң кол сал дейт. Муну менен адам кабырда да жыргап жатпайт, акырети дагы оор болот, адам оор акыбалда калат. Албетте кечирилгис күнү Аллага шерик кошуу, бирок бул чоң күнөөлөрдүн бири. Антип өзүңүзгө кол салууну ойлобостон, бир тууганым, өзүңүзгө өзүңүз аракет кылып намазды тургузуңуз, жакшы чөйрө күтүңүз. Кандай сыноо болсо дагы көзүңүз тирүү, мына дем алып жазып атасызбы мага, мына дем алып жазып жөнөтүп атасыз да суроону. Ал чечилет. Аллага тапшырыңыз. Ал чечилет. Кимдин арман аттын башындай, балким ала тоонун башындай чечилбейт. Ал кабырда азыр өлүк болуп, маркум болуп жаткандардыкы чечилбейт. Анткени ал тирилип келе албайт, амал кыла албайт. Адам өлгөндөн кийин амал дептери жазылат ал. Жакшы же жамандык амалынын барымтасында гана калат да. Ошол себептен өзүңүздү колго алыңыз, намазга келиңиз, намазда чоң жакшылык бар. Жакшы чөйрө күтүңүз, сиз үй бүлөңүзгө, ата энеңизге керексиз, бир туугандарыңызга, эли журтуңузга, калдайган калың мамлекетибизге керексиз. Өзүңүздү колго алып жигитсиз, намысыңызды колго алып, элиңизге, жериңизге, мамлекетиңизге кызмат кылбайсызбы? Өнүгүшүнө бир салым кошпойсузбу таза? Адамзаттын түз нукта жашоосуна, мусулман үммөтүнүн өсүшүнө салым кошпойсузбу? Анан жигит болуп өзүм кол салам деген кандай? Сиз өзүңүздү колго алып, Кудай Таалага тобокел кылып, намаз окуп, жакшы аракет кылып туруңуз. Буюрса биз мына жакында барабыз, экзамендерди бүтүрүп, барсак жолугалы бир тууганым. Мен атайын сизге жолугууга даярмын. Номериңизди калтырыңыз, мен жолугайын сизге. Жекече баягы админ деген бар, ошого калтырыңыз, мен жолугуп белек бекчегимди ала барайын. Буюрса атайын сиз үчүн Египеттен.